Салам радиосунда жаңылыктар. Саламатсыздарбы, ардактуу радио каармандар жана YouTube көрүүчүлөр, эфирде жаңылыктар түрмөгү, аны менен мен Кудайберди Дуйшоев тааныштырам. Баткенде өзүн милиция кызматкери катары тааныштырып, алдамчылык менен алектенген жаран кармалды. Бул тууралуу Баткен облустук ички иштер башкармалыгынан билдиришти. Милицияга арыз менен Кызыл Кия шаарынын 52 жаштагы тургуну кайрылган. Анда 2023 жылдын 16 февраль күнү белгисиз адам өзүн Баткен облустук ички иштер башкармалыгында иштеймин деп Кызыл Кия шаарынын 52 жаштагы тургунун алдап, анын Өзбекстан Республикасынын жараны болгон таанышына Кыргыз Республикасынын жарандыгын алып берем деп 40 000 сом акчасын алып, эч кандай жарандыкты алып бербестен же акчаны кайтарып бербестен изин жашырып качып жүргөндүгү билдирген. Аталган факты боюнча Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодексинин 209 беренесинин 2 бөлүмүнүн 1 пунктунда көрсөтүлгөн кылмыш белгилери менен кылмыш иши козголгон. Баткен ОИБтин баңгизаттарды мыйзамсыз жүгүртүүгө каршы күрөшүү кызматынын кызматкерлери тарабынан ыкчам иликтөө иштери жүргүзүлүп, кылмышка шектүү катары мурда соттолгон Баткен шаарынын 37 жаштагы тургуну Ары аттуу кармалып, Баткен РИИБтин убактылуу кармоочу жайына киргизилди. Учурда тергөө амалдары жүргүзүлүүдө. Баткендин айрым жерлеринде жарык өчөт. 2, 5, 6 июнь күндөрү Баткен шаарынын Келечек, Тамашажай, Аэропорт жана Сыму кварталдарында жана Баткен районунун Бужум, Жаңы жер, Чек айылдарында электр энергиясы убактылуу өчөт. Бул тууралуу Баткен электр тармактары ишканасынан кабарлашты. Ага ылайык электр энергиясы эртең мененки саат 8ден кечки саат 5ке чейин өчүрүлөт. Четбулак кварталына таза суу үзгүлтүксүз бериле баштайт. Баткен шаарынын Четбулак кварталына таза суу жеткирүү иштери аткарылууда. Бул тууралуу Салам медиага Баткен шаарынын вице-мэри Акыл Орозов билдирди. Ошол именно Четбулактын территориясы менен шаардын территориясынын жогору жагынан суу өткөн. Бул Дараал өкмөтүнүн Жаңы жер айылына суу өткөн. Ошол суунун негизинде баштапкы уюштурганда 2 точка ачып берилген экен. Анан 2021 жылы ошол жумушка отургандан бери мен билишимден 6 точка иштеп турган. Анан деп кече 2 күндөн бери жолугушуп, бүгүн 2 күндөн бери бүгүн иш болуп атат. Кайрадан ошол мыйзамсыз ачкандарды бекитип, мыйзамдуу кылып суудуу точкаларын ачып берип атат. 6 точка ачып берип атат. Эми ошол точка иштесе азыр элдер ыраазы эле болуп атат. 6 точка 24 саат суу берет. Буга чейин Баткен шаарынын Четбулак жана Подстанция кварталынын жашоочулары 10 күндөн бери таза суу жоктугунан наразычылык билдирип, облустук бийликтин имаратына чогулушкан болчу. Аялдар жана балдар тамекиге каршы форуму. Баткенде аялдар жана балдар тамекиге каршы форум өттү. Облустун аймагынан ар кандай кесип ээлери болгон аялдар катышты. Иш-чаранын негизги максаты онкологиялык, жүрөк кан тамыр оорулары, диабет жана өнөкөт дем алуу органдарынын жабыр тартуусунун алдын алуу болуп эсептелет. Кененирээк Нурпейли Ашур кызынын материалында. Адистердин айтымында адамдардын өлүмүнүн 80%-на онкологиялык оорулар, жүрөк кан тамыр оорулары, диабет жана өнөкөт дем алуу органдарынын оорулары себеп болот. Ал эми бул оорулардын пайда болуусуна тамеки тартуу, спирт ичимдигин ичүү, пайдасыз тамактануу, физикалык активдүүлүктүн жоктугунун таасири аныкталган. Баткенде бул багытта аялдар жана жаштар тамекиге каршы деген аталыштагы форум өттү. Мен ойлойм, бүгүнкү иш-чарабызда ушул райондордон, шаарлардан келген биздин айымдар, аялдар, апалар, эжелер, сиңдилерим жок мындай көп кошумча маалымат угушат. Андан кийин бүгүнкү дагы биздин иш-чарабызда ушу эң негизги ушул көп мындай сергек жашоо жөнүндө да көп маалыматтарды айтылат. Иш-чарада эне баланын, жаштардын, жалпы жарандардын саламаттыгын сактоодо зыяндуу заттардан коргоо боюнча пайдалуу маалыматтар айтылды. Ушу неинфекционный заболевание деп коет, бул жана жүрөк кан тамыр оорусу, сахарный диабет, анан рак ооруларынан өлүмдүн саны көп. Ошондон биз ушу саламат сактоо уюмдары ушул багытта чоң бир иштерди ушул бейөкмөт уюмдар менен иш алып барып келебиз да. Анан чындыгында Баткенде баягы насвайдын актуалдуулугу бар, аялдар арасында, эркектер арасында. Анан эң бир актуалдуу ушул нерсе, бул биз тамекиден насвайган арылуу үндөп жатабыз. Негизги максатыбыз ушул.
кыштуу таян дара өкмөттөрүндө негизинен тамеки эгип эме кылып келишет да, дыйканчылык кылып келишет. Облус боюнча ошол айыл чарба департаментинин билдирүүсүнө караганда облус боюнча 300 тонна тамеки өнүрүлөт да. Ошон үчүн биз тараптан дагы да тамеки чекпөөгө үгүттөө иштерини жүргүзүп, анын зыяндуулугун түшүндүрүү иштери биз тараптан толук жүргүзүлдү. Форумга облус башчысы, Жогорку Кеңештин депутаты, Дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюмунун улуттук кызматкери Алина Алтымышева жана саламаттыкты сактоо тармагынын өкүлдөрү, облус аймагынан чакырылган айымдар катышты. Нурпейил Ашор кызы, Аскар Баймуратов, Салам Медиа. Акыркы саатка алынган жаңылыктар ушулар болду. Кайрадан эфир аркылуу амандашканча саламатта туруңуз.